Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Сариев убагында директорлорго жоолук салып келген кыздарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө жана бизге мектепке жоолук менен келгенге уруксат жок деп айтып келген. Ага далилдер толтура. Алардын бири Акман айылынын Бекмамат Осмонов мектебинин директорунун айткан сөзү жетиштүү. Ал өз сөзүндө биздин көз караштарыбыз бирдей эле. Сариевке да бул маселе боюнча киргенмин. Ал киши түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деп айткан, деди. Районда деле ушул көз караштады алар деле. Районда деле бизде эле ал мектепке. Ким райондун начальниги ким өзү? Сариев. Ал деле ушул эмесин айтат да. Барсаңар ошол былтыр ушул маселе боюнча киргенбиз. Мен баргам, ушундай деп келип атат. Биз менен түшүндүрүп айткыла, ата энелерге мындай неме кылгыла, окуяга да түшүндүргүлө. Кийин ал Регион ТВга сөздөрүмдү кыркып салган. Жоолукка каршы эмесмин. Мектепке жоолук менен келсе боло берет. Кысым кылбайбыз деген мазмундагы интервьюсун берген. Мына азыр класстарга кирсеңер, ар бир класста бирден экиден оронгондор дагы бар. Видеодагы бир жактуудай элес калтырат. Анткени видеонда бир топ жерлер кыркылган. Анан менин айткан жанагындай сөз өзүнө ачыгын айтканда керектүү жерлерин гана жабыштырып алып, ушундай жана эшикке чыгып алсын деген мен бир сөзүм гана келтирмөк болуп коюштур. Ушундай жагдайлар болуп атат, бирок бизде андай кысуулар жок. Ага эч кандай биз тыюу салган жокпуз. Дин тутуу эркиндигине тоскоолдук кылып мажбурлап чечкен жокпуз. Андай болсо бул кишинин бул интервьюга чейинки бизге берген жообун угалы. Хижап салынгандай эле жоолук атат да. Ошо кое тур сурайлы дедик биз, ошо мектеп билет депчи, ошону айтып койсоңуз, бияка айтып коет элек да. Эми өзү мектептин бирдиктүү формасы бар деген неме. Анан мен баардык ыймандуу улам дегени жакшы, баардыгыначы. Кече мында сүйлөштүк, бирөкө дагы келген экен. Анан мен мектептин короосуна бергенде жакшынакай болуп, мындай эмелер жай эле бантик тагып, анан барганда чыккандан кийин кадимки орон жибергиле деп айтканбыз. Мен дагы айттым. Элдин баары жакшынакай болуп, эми булардын ушинтип көйнөп жакшынакай болуп жайнап жүрө турган маалы дем азыр. Ошентишет да, ошону бири-биринен көрүп, азыр мындай бизде жок эле, бир-экөө пайда болуп неме кылып кетти. Эми башка мектептерде бар экен, ошо атаңдашып, булар эми связьдар бар да. Биздин мектептин уставында өзү мектеп форма менен деген эми ошондой. Ошондо атаңдашат да, ошого түшүндүрүп айтып койгон, эме түрлө мектепке бар кыз менен чыккандан кийин майыл деп жоолук салынып алып эмнеден болгондо эле билебиз, көрүп атабыз, эми кудай. Андай нерселерге уруксат жок экен деп коелу. Ооба, мен башка жакта кылып мектептеги алып келсин дагы, мектепти короп асфальтка чыккандан кийин ана ушундай эле кыйын эме болуп. Ооба, буну могу районо деп коет го, ошол жердегилер деле ушул сөздү айтат да. Былтыр мен келгенде алар деле ушинтип айткан. Мектепте бирдиктүү форма бар. Неме Арсланбапта кыйналып интилдескендерде орон келен бар экен да, мектептерде ушул орон барышат экен. Ошондон ошокко деле жүрөбүз, наркы берки дешип. Райондо деле ушул көз караштады алар деле. Районда деле бизде эле ал мектепке. Ким райондун начальниги ким өзү? Сариев. Ал деле ушул эмесин айтат да. Барсаңар ошол былтыр ушул маселе боюнча киргенбиз. Мен баргам, ушундай деп келип атат. Биз менен түшүндүрүп айткыла, ата энелерге мындай неме кылгыла, окуяга да түшүндүргүлө. Анан жаңжалдашпагыла. Жок, балдарга мына турган айткыла деп. Менен былтыр лекциясы ата энеси жаш түшүнүп кетишкен, майли болуптур деп. Кээ силер эмнеге неме кыласыңар, силер кандай законуң бар, кана эмне көрсөт бага деп жүрөсү келип. Шундай мен башым ортом кеткен. Ар кандай да бар да. Ооба, кыскасы буну билим берүү системасы, буну билим берүү могу немеси могу колдобойт да, буну нерсени, бул каршы билимге тоскоолдук болот да бул. Анан могу неме? 18ге чыкпай туруп эле укугум дейт. 18ге чыга электердин укугу болбосо керек. Ошону билбейт алар. Эми ана балдар жөнүндө конвенцияда да балдардын укугу деген бар. Эми ал аша чаап кетсе анда түшүнүгү жок булардынчы. Эми ошол сен кызым, жөнөкөй убакта сансаң, бирок мектеп окуучудай болуп бар. Азыр эми жаштай болуп жакшынакай жүргүзөм. Негизи эми биздин менталитетке да туура келбейт. Мектептин жалпы жобосуна да туура келбейт да. Менталитетке туура келбейт дейт.
жоолукту башынан түшүрбөгөн кыргыздын салты, дини, эми менталитетке туура келбей калдыбы? Негизи мамлекетти, өкмөт башчыларды жаман көрсөтүп жаткан мына ушулар. Ушулардын мыйзамды билбегендигинен, адамдардын укуктарын тебелегендигинен жалпы элге өкмөт мусулмандарга каршы экен деген түшүнүктү пайда кылып жатат. Ачынында бул маселенин ырбап кетишине жоолук жандардын укугун тебелеген мугалимдер себепкер. Андыктан мындай маселени башталганда эле жерине чечип койбосо, бул мугалимдердин радикалдашуусу чоң көйгөй жаратуусу мүмкүн. Себеби азыр карапайым калктын көбү өз укуктарын жакшы билип, коргоп калышкан. Ар бир адамдын укугу урматталууга тийиш. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.